Жанакы насчет моих обогащений тигиндей мындайды. Мен министр болгондо эле ошондо эле айтып түшкөн бүт бар текшеришкен. Андай эчтеке жок. И мен дагы башка интервью берип койдум тиги коңгурбайларгачы. Что если Дубайда менин квартирам бар болсо, сразу билсин кайсы жерде экен, я его дарю. Автоматически. Сразу ага өткөрүп берем да. Эгер ошондой тап бар болсо мен. Имуществом бар болсо, сразу я ага подарок этем. Алло. Угатам, айтып бериңиз. Ооба. И сразу подарю. Ага. А то, что тиги менин машинем бар, аялымдын машинеси бар. Серви деген 4,5 миң доллар, 3,5 миң доллар. Өзүм машинем бар болчу. Ал балам азыр берип койдум. 6 миң долларды. Чоң үй бар болчу, аны бүт бары билет. Ал жерде мен балам эжем болуп салганбыз 2005-жылы. Аны биз эмеге өткөрүп койгонбуз. Арча Бешик деген школада 450 кичинекей кыздар окуйт. Ошол жерде мен охранникмин, ошол жерде мен дворникмин, ошол жерде мен аялым кичинекей балам үчөөбүз жашайбыз, 2 комнатта. Алтын балык боюнча биринчи ал берет бардык организация жардам берген. Кумтор 3 эмени жерди кылып беребиз деп 200 миллион доллар берген. 200 миллион доллар, 200 миллион сом берген. 200 миллион сом берген. Аны мен баламдын фирмасы эмес, башка фирма утуп алып, аны 240 миллионго берген. То есть сверху еще они жасап беришкен да. Жасап беришкен. Шотный палата 3-4 жолу текшерип, ал жерден эчтеке нарушение тапкан эмес. ГКМБ текшерген, Шотный палата текшерген, бүт бар текшерген. Анан кийин былтыр жайында срочно Сириядан балдар келет дегенде биз реабилитационный центр Арча Бешикти готовить этип, ошол жака 100 кровать, 100 матрас, 100 балага идиш аяктарды, анан нан кыла турган печкени алып кеткенбиз. Ак приемка менен биякта турат азыр Арча Бешикте. Азыр да күтүп атабыз Сириядан келе турган балдарды. Арча Бешикке азыр 15 апрелде келет деп атат, ошолорду күтүп уже даярдыктар жүрүп атат.